2017 жылы май айларында же апрель айларында СДПК'нын партия мүчөлөрү келип, мага 3 жолу кайрылышып, сен деген көп жылдан бери эмгегиң бар, мээнетиң бар партияда депчи. Аны ошондуктан сен деген президенттикке сени көрсөтөбүз деген. Айдан мен президент болом деген вообще оюм жок. Мен ага татыктуумбу, мен акчам бар ага. Ой болбойт деп мен болбогом. Ошентип мага 3 жолу кайрылышты. 3 жолу, 3-чү жолу бул Чүй областынын балдары, Нарындан, Таластан балдар келип, анан мага кайрылгандан кийин мен анда бир ай ойлоноюнчу деп мен мөөнөт алган болчумун. Анан ошондо мен тиги Фарид Ниязовго да бар айткан болчумун. Бишкек Албек Ибраимов мэр болуп ага да айткан болчумун. Мен баягы Атамбаевга кире албагандан кийинчи Атамбаевдин экөөсүнүн ортосунда мындай эме кетти да. Кандай десем, могу жер уйдан кийин эме кетти да, мындай жаракка кетти, чоң жаракка кетип, анан ошону алып кабыл албаганда мен ушундай болуп атат. Биздин партиисттер, биздин эски партиисттер, биздин коомдогучулар ушу мага кайрылып атат. Сен деген президентке талапкерден койгун деп, силер кандай көрөсүңөр? Мен болоюн деген оюм жок деп Фарид Ниязовго барсам, ал сен чыккынчысың, тигинде, мындай деп каяктагы болбогон сөздүн баарын айтып бергенден анан кийин мен кетип калган болчумун. Анан өзү жана Суперинфого эме беришипти, жанакы эмне эле? Билдирүү тарткан ошол жерден анан кийин меники көп болуп кетип атпайбы. Бирок ошондо мен эми кийин биз шайлоого чыкканда биз мени жана Ринат Самудиновду партиядан чыгарып коюп атпайбы Атамбаевчи. Анан бул ушул биз мисалы действующий президент азыр шайланган Сооронбайды мен 20 жылдан тааныйм. Экөөбүз эң жакшыбыз, мындай мамилебиз дагы бар. Себеби ал губернатор болуп турган, мен губернатор болуп тургам. Анан экөөбүз бир партиядан болгондон кийин мен мисалы Сооронбайга эч качан мындай таарынычым же болбосо мындай каршылыгым жок болчу. Ал президенттик мисалы биз просто айтканбыз, праймериз болсун депчи. Партиянын ичинде праймериз болуш керек болчу деп эле чыккан. А так андан башка эчтеке жок болчу. Эми Кудай буйруп партиядан биз Сооронбайды шайлашты, шайланды. Баарыбыз эми элибиз кыргыз элибиз, баарыбыз тең туура көрүп, ошого азыр мындай президенттин саясатын колдойбуз деп биз ошо ишти жүргүзүп атабыз. Бирок биздин азыр партиянын ичинде мисалы 20 жылдан бери ошо партияга СДПКга мындай негиздеп, түптөп жана эң оор убакытта, татаалуу убакытта куугунтук жеп, оппозициянын ачуусун, татуусун, суугун, түрмөсүн көргөн балдар бар да. Ошонун ичинде мен дагы бармын да. Анан ошолор бүгүнкү күндө мына бул коомдо болуп аткан нерсенин баарын көрүшүп, анан кой партияны биз тазаласак болбойт экен, партия тазаланбаса болбойт экен деп азыр ошолор коомдор көтөргөндүктөн анан мен өзүм дагы ойлоп, да биз партияны тазалашыбыз керек. Партияга жалаң кечеги Акаевдин кадрлары, Бакиевдин кадрлары, бүгүнкү Атамбаевдин тегерен болуп, ошон баары келип, анан бүгүнкү күндө СДПК партиясынын мүчөсү болуп, анан мүчөсүн дагы тиги полиция өткө кирип алышып, анан эң жогорку туруп коррупционный схемаларды кылып атканда, биз ушуну көрүп, кой, биз партияны тазалайлы. Анан эми ошонун баарын тиги Атамбаев көрүп туруп, ушундай көз жумдук кылып, момундай чыгып аткандан кийин, кылмыштуу иштер чыгып аткандан кийин, биз партиянын өзүнүн ошонун башындагы Атамбаевди дагы биз мүчөлүгүн карайбыз деп, бүгүнкү күндө жерлерде ошол райондук партийный ячейкаларда азыр ушулар катуу талкуулар жүрүп атат. Кудай буйрса, жакын арада мынакей биринчи райондук конференциясы башталат деп биз турабыз да.